Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly tuğanlar, бүгінгі Жұма Марек майрамыңыздармен барыңыздар құттықтаймыз. Құдай қаласа бүгінгі темамызды, Жұма баянымызды үй бүле балалықтары жана ынтымақ жөнінде иншалла. Жылчанға арнамақчымыз. Қала Наби саллаллаху алейхи вассалам: "Ла ярхамуллаху ман ла ярхамун нас." Пайғамбар алейхиссалам хадисінде айтады: "Ким адамдарға райым қылбаса, Алла Тааладағы, жаратқан зат Алла Тааладағы аға райым қылбайды." Башқа бір хадисте Пайғамбар алейхиссалам хадисте айтады: Алла Таала өзі мейірімділікті 100 бөлік қылып жаратқан дейді. Ошол 100 бөліктен 99-ын өзінің алдына алып қойған. Bir эле бөлігін жалпы элге бөліп берген. Ошол жалпы мақұлыққа берген bir эле бөлік мейірімділіктен жада қалса, аттағы жада қалса, өзінің баласын, құлының тебелеп албайын деп тұяғын көтереді дейді. Құлын, қараңыз, құлынды басып албайын, тебелеп албайын деп бейдағы не қылады? Бұтын көтереді. Ошол мейірімділіктен қарға дағы мүмкін өзінің баласын аппағым деші мүмкін, кирпи дағы ежігі өз баласын жұмшағым деші мүмкін. Ошондай эле ар бирибизге дагы урматтуу тугандар, ошол мейримдүүлүк берилген. Ошол мейримдүүлүк элдин алдына чыкканда бул ачык болуп, мүмкүн сырттан көргөн адамдар бул адам өтө мейримдүү, үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылса керек, өтө жумшак экен, өтө кичипейил экен деши мүмкүн да. А үй бүлөгө келген учурда биз ошол мейримдүүлүктү көрсөтө албай атабыз. Ошол мейримдүүлүктү үй бүлөбүзгө көрсөтө албай атабыз. Деги Алла Таала бизге ар бирибизди караңыз, жалгыз эле эркек кылып, жалгыз эле адам баласын абид кылып, ибадат кыла тургандай кылып, Аллага кулчулук кыла тургандай кылып, жалгыз кылып жараткан жок го. Жараткан зат Алла Таала ар бирибизге тең жубайларды берди, Кудайга шүгүр. Ал жубайдагы башка бир нерседен жараткан жок, өзүбүздөн эле жаратып койду Алла Таала. Ошо менен биргеликте ошол баш кошуунун максаттарынан бири кылып, үй бүлөнү дагы бизге берди Алла Таала. Ошол үй бүлө тууралуу эртең биз суралабыз сөзсүз түрдө. Үй бүлөгө кандай мамиле кылып жатабыз? Үй бүлөгө ошол Алла Таала бизге Алла тараптан берилген мейримдүүлүк, ошол мейримдүүлүктү биз үй бүлөбүзгө бере алабызбы? Балдарыбыздын энесине, аялдарыбызга жана башкаларга. Же бере албай атабызбы? Пайгамбар алейхиссалам бир хадисте айтат: "Куллукум ра'ин ва куллукум мас'улун ан ра'iyyatihi. Ва раджулу ра'ин ва хува мас'улун ан ра'iyyatihi." Ар бириңер койчу сымалсыңар. Койчу сыяктуу жана ар бириңер ошол өзүнүн карамагындагы нерселерге жоопкерчиликтүү. Эркек бул дагы койчу. Ал дагы өзүнүн жоопкерчилигинден нерселерге суралат. Өзүнүн үй бүлөсү тууралуу, өзүнүн аялы тууралуу. Ошондой эле аял вал мар'ату ра'iятун ала байти заужиха ва хия мас'улатун. Ошондой эле аял дагы өзүнүн үй бүлөсүнө, күйөөсүнүн малына ал дагы суралат ошол тууралуу. Ошого ал сакчы, ошол дагы алындай койчу сыяктуу ошону караш керек. Ала куллукум ра'ин ва куллукум мас'улун ан ра'iyyatihi. Ар бириңер тең ошондой жоопкерчиликтүү койчу сыяктуусуңар жана ар бир адам өзүнүн жоопкерчилиги тууралуу суралат. Бирөөнүн кол астында ишкерлер иштеген болсо, ошолор тууралуу. Бирок эң негизи караңыз, хадистин жарымынан көбү десек адашпайбыз. Пайгамбар алейхиссалам эркек менен аял жөнүндө айтты. Эркек өзүнүн үй бүлөсүнө жоопкерчиликтүү. Ошо үй бүлөсү тууралуу суралат. Аял өз үй бүлөсүнө жоопкерчиликтүү, күйөөсүнүн үйүнө, күйөөсүнүн мал мүлкүнө ошол тууралуу суралат. Эртең кыямат кайым күнү жараткан зат Алланын алдына турганыбызда барыбыз тең. Адамдар моюндары шылкыйып турат. Алланын алдында мен кантип жооп берем? Менин айламамда, менин жоопкерчилигимде ушунча адам бар эле, ошолордун акысын бере албадым, өз милдетимди аткара албадым. Ошол себептен караңыз, тараза Амал таразасына келгенде биринчи амал бул
Namaz болсо, awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah, fa in salahat salahat sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasadat sa'iru 'amalihi. Эң биринчи эсеп кысапка тартыла турган амал пенде үчүнчү караңыз, бул намазы. Намазы дурус болсо, бардык амал дурус болот. Бирок намазы дурус болбосо, бардыгы бузулат. Эми караңыз, Пайгамбар алейхиссалам Алла Таала пайгамбарыбызга вахий катары, аян катары түшүргөн аятта, Кур'ан аятында. Вa'мур ахлака бис-салати вастабир алейха. Үй бүлөңдү намазга буйругун, өзүң дагы ошого бекем болгон. Ла нас'алука ризкон, нахну нарзукук. Вал акибату лит-тaqва. Биз сенден рызкы сурабайбыз. Рызкыны биз сага беребиз. Акыреттеги жакшы жыйынтык таквалар үчүн. Биз үй бүлөбүзгө ошол намаз эң биринчи кыямат кайым күнү суралып турган намазды канчалык деңгээлде үйрөттүк. Деги үйрөтүшүн үй бүлөбүзгө ошол намазды өзүнүн жашообузда тургуздукпу? Бул аятта үй бүлөңдү намазга буйруп, өзүң таштап кой деген жок да. Өзүң үй бүлөңдү намазга буйругун, өзүң дагы бекем болгун дейт. Бир адам берешен болуш үчүн анын колунда бир нерсе болуш керек да. Берешендүүлүк көрүнүш үчүн, бирөөгө бир нерсени бериш үчүн. Өзү кедей, муктаж болуп, эч нерсеси жок болсо, кантип ал берешен болот, ал бирөөгө бир нерсени берет. Ошол сыяктуу эле өзү намазда жок болсо, кээ-кээде айт намазга келип койсо, кээ-кээде жума намазга келип койсо, жашоосунда 5 убакыт намаз жок болсо, кантип үй бүлөсүнө алып, балам, же аялым, же кызым, кел намазга кел. Эртең кыямат кайым күнү ушул тууралуу сураласың деп айтылат. Биз кантип айтабыз аны? Бирок биринчи эле амал ушул суралып атат кыямат кайым күнү. Эми караңыз, ибадатка келгенде биринчи мамиле ушул болуп жатат. Эми мамилеге келгенде караңыз, адамдар менен ортосунда муашаратка келгенде биринчи эле амал эркек менен аялдын ортосундагы мамиле. Эң биринчи мамиле. Ушул мамиле кыямат кайым күнү таразда биринчи тартылат. Канчалык деңгээлде сиздер менен биз аялдардын акысын бере алдык. Ушул мамиле биринчи тартылат. Караңыз, балдардын ата-энесинин алдында милдети бар, ошондой эле атанын дагы балдардын алдында милдети бар. Атанын дагы балдардын алдында милдети бар. Ошол милдетти биз аткарып атабызбы же аткара албай атабызбы? Бизге Алла Таала үй бүлөнү эмне максатта берди бизге? Кайсыл максатта? Ошол максатты унутпайлы. Себеби биздин негизги максатыбыз ушундай болуп калды азыркы күндө. Ар бирибизден балдарыбызды окутабыз, мектеп бүттү, окуу жай бүттү, жогорку окуу жай. Ошол аркылуу бир иш кылып, өзүн багып, бизди баксын, үй бүлөсүн баксын деп эле. Ушу менен чектелип калдык болду. Кулдум эле адам келечектеги өмүрүнүн акырына чейин сүрө турган жашоодогу ырыскы бул адамдын өзүнүн эмгегине гана деп элечи. Ошого жараша гана деп. Жок, урматтуу туугандар. Байлык адам баласына байлык. Адам эмгек кылбаса дагы келип калышы мүмкүн. Атасынан баласына мурас болуп калды, же бирөө осуят кылып берип калды. Бирок таквачылык, диндардык, азыр аятта айткандай, вал акибату лит-тaqва, акыреттеги жакшы жыйынтык таквалар үчүн. Турабы? Ал таква кайсы амалда болбосун, мейли бай болсо Кудайга шүгүр, алхамдулилlah, байлыгында акысын билет, ал берет. Кедей болсо мейли, кандай болбосун, бирок таква эле болсо, акыретте жакшы жыйынтык ошол адам үчүн. Акыреттеги жакшы жыйынтык ошол адам үчүн. Эми биз балдарыбызга ырыскыны табасың, ырыскыны артынан жетесиң, иштешиң керектиги жана бу деп ушунчалык деңгээлде зээн буруп койгонбуз. Албетте ооба, акысын, үй бүлөсүнүн акысын бериш үчүн, милдетин аткарыш үчүн ырыскысын табат жетиштүү. Бирок жашоонун маңызы ошо менен бүтүп калбайт да, урматтуу туугандар. Алла Таала ошон үчүн бул аятта кескин түрдө айтты, ырыскыны биз сенден сурабайбыз деди. Сен иштесең гана сага ырыскы берилет деген убада жок аятта. Ырыскыны нахну нарзукук, биз силерге ырыскы беребиз дейт Алла Таала. Ырыскы берүүнү Алла өзүнүн жоопкерчилигине алды. Ошол себептен кайсыл бир адам мен көп балалы болсом, көп кызды уулду болсом, аларды ким багат? Кедейчиликти эле көбөйтө беремби деп балдары аз болушту дагы бул акылсыздык.
Кээ бир айрым адамдар балдарынан аборт кылып, балдарынан бойуна бүтүп калган, билип калган айла аборт кылдырып, алдырып, буларды ким багат, кандай болот экен деп. Ошондо күнөөгө батышат. Жок, урматтуу туугандар, алардын баардык ырыскысын Алла Таала өзү тагдырга жазып койгон, Алла өзү берет сөзсүз түрдө. Сиздин да ырыскыңызды Алла Таала берет, жазылган тагдырда. Кемебестен, азайбастан, көбөйбөстөн баары тең жазылган нерсе жетет да. Бирок урматтуу туугандар, биз өзүбүздүн үй бүлөбүздү, балдарыбызды, аял бала чакабызды ушундай нерсеге көндүрөлү. Кандай эле биз күнүгө үйгө барып, баштык продукты, азыктарды алып келгендей, белектерди, кийим кечелер алып бергендей, эң чоң ыйман азыгын дагы берели бүлөбүзгө. Келгиле урматтуу туугандар, мечитке келип, күнүнө бир хадис болсо дагы, бир аят болсо дагы, сахабалардын бир окуясынан болгон бир окуясын дагы болсо дагы үйрөнүп, үй бүлөбүзгө келгенде, мына балам деп, бүгүнкү сага бере турган белегим мына ушул деп, алардын ыйманына биз менет кылалы. Аялдын ыйманына эң жоопкерчиликтүү караңыз, анын күйөөсү да. Кыямат кайым күнү эгер бир аял тозокко түшө турган болсо, ошол аял артынан биринчи ирет күйөөсүн алып кетет. Күйөөсүн желкесин бейишке аттап бараткан, бейиштин босогосунан кирип бараткан жеринен желкесинен кармап сүйрөп кетет аялы, биринчи күйөөсүн. Андан кийин атасын, улуу агасын, улуу баласын. Ушул 4 адамды бейишке аттап баратат, кирип атат. Ошол жерден желкесине карап тозокко сүйрөйт. Антени менин акымды булар берген жок деп. Алардын акысы, аялдын, бала чаканын акысы бир гана тамак аш менен камсыздоо эле эмес, аларга ыйман сабатында үйрөтүү. Куран окуган үйрөттүңүз балаңызга. Өзүңүз үйрөтпөсөңүз дагы жок дегенде мечитке алып келип окутуңуз балаңызды. Сиз өтүп кеткенден кийин сиздин артыңыздан эртең Куран окуй турган, артыңыздан бир жакшы иш кыла турган солих перзент уулдан башка өтөр кандай жары ачык садака бар, айтыңыздарчы? Кандай андан өтөр жакшылык садака бар? Ошо урматтуу туугандар, биз үй бүлөбүзгө бул милдетибиз бир гана ырыскы эле эмес, дегеле ырыскы деп биз өзүбүз түшүнөбүз. Ырыскы деп тамак аш, кийим кечеге, турак жайга тийишелүү нерсени деп. Бирок Алла Тааланын ырыскы казынасында жакшы кулк мүнөз, адеп ахлак дагы бар. Ошо балдарга тарбия, туура тарбия берүү, мунун баары да Алланын казынасында бар. Муну дагы сурап Алладан үйрөнөлү. Үй бүлөбүзгө ошону динди үйрөткөндө үйрөнөлү. Бул жөнүндө көбүбүз ойлонбойбуз. Үйгө барганда чарчап келдим, чай ичтим жана башка деп, адам өзүнүн үй бүлөсүндө кожоюн катары сезип, баласынын алдында, кыздардын алдында, өзүнүн аялынын алдында. Ошондой сезебиз көпчүлүгүбүз. Мойнубузду алышыбыз керек. Бирок Азирети Пайгамбар алейхиссалам кандай эле? Пайгамбар алейхиссаламды Алла Таала Куранда айтты: "Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана." Алланын элчисинде силер үчүн эң мыкты, эң сонун үлгү өрнөк бар. Алланын элчисинде. Ошол Алланын элчиси Пайгамбар алейхиссалам үй бүлөсүндө кандай мамиле кылды? Балдарын, кыздарын кантип тарбиялады? Айша энебизден хадис айтылат. Биринчи адамдар келип, Пайгамбар алейхиссалам үй бүлөсүнө барганда, үйүнө барганда, не иш кылат, кандай иш кылат деп. Бизге да кызык да туурабы? Элдин алдына мисалы имам келип, хутба кылып, баякта баян кылды, сабак окутту, имамчылык кылды, мунун үй бүлөсүндө кандай болот экен, үй бүлөсүндө кандай болот экен дегенде эле Пайгамбар алейхиссаламдын дагы үй бүлөсүндө кандай мамиле кылчу деп сахабалар да кызыгат эле. Пайгамбардан сураса, Айша өзү айтты: Пайгамбар алейхиссалам үйгө келгенде толтура жумуштун баарын кылчу дейт. Көп иштерди кадимкидей эркек үй бүлөсүндө кыла турган иштердин баарын кылчу. Жада калса кийимин тикчү кээде жамачы. Бүгүнкү күндө кийимди андай кылабыз. Өзүнүн бут кийимин оңдоочу дейт. Жайкы кие турган бут кийимин оңдоочу өзү дейт, ошонучу. Жада калса эчкини дагы саачу дейт. Кийимибизди ушундай кылабыз, айтыңыздарчы. Мейли айыл жергесинде жардам берет мал караш, бирок шаарда жашаган, квартирада жашаган, домдордо жашаган адамдар биз үчүн үй иштерин баарын дегеле биз үй бүлөгө таштап койгонбуз да.
аялын жоопкерчилик деп жардам берип аларга. Мүмкүн сиз мисалы келиңиз үй бүлөңүзгө келип, аялыңызга бир кызмат кылып, мисалы мусорду жыйнап койдуңуз, аны төгүп койдуңуз. Bir gün идиш жууп койдуңуз мисалы. Bir gün жакшы бир даамдуу тамак жасап койдуңуз. Көңүлүн көтөрүп, жүрөгүн жибитип, пайгамбардын бир хадисин айтып берип коюңуз. Алла Тааланын, жараткан зат Алланын bir аятын айтып берип коюңуз. Сахабалардын үлгүлүү жашоосунан bir окуя айтып берип коюңуз. Укпайбы ошону? Угат да. Биз ошону айткыбыз да келбейт, кызмат кылгыбыз да келбейт да. Бирок биз үчүн эң үлгү өрнөк болгон адам Пайгамбар алейхиссалам ушундай кылган эле. Кумир тутуп, мен паланчы адам сыяктуу боломун, паланчы сыяктуу боломун, чоңойсом президент боломун, бизнесмен боломун деп балдарыбыздын зээнин ушундай кылып үйрөтүп атабыз. Өзүбүз да убагында ошондой болгонбуз. Бирок Алла Таала чындап мына артынан ээрчисиңер, мен силерден ыраазы боломун. Эртеңки жашооңор кыямат кайым күндөгү жашоодагы жыргалчылыкта өтөт деген адам жөнүндө унутуп койдук. Ошол адамдын жашоосуна көз салбастан, анын жашоо таржымалын билбестен күнүмдүк тиричилик бере эле жүрөбүз да. Күнүмдүк тиричилик менен.